Кыргыз-Түрк Манас университетинин Чыңгыз Айтматов атындагы кампусунда Карыбек Молдобаев тескерүү азими болуп өттү. Философия илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз ССР Жогорку Советинин 4 жылкы депутаты, коомдук ишмер жана Манас университетинин куруучу ректору Карыбек Молдобаев тескерүү иш-чарасына анын замандаштары экс-президент Роза Отунбаева, Түркиянын Кыргызстандагы ыйгарымдуу элчиси Метин Кылыч, үй бүлөсү жана кесиптештери катышты. Эскерүү аземи 1 мүнөттүк аза күтүү менен башталып, анын өмүрүн чагылдырган документалдык тасма менен уланды. Биздин үй бүлөдө 10 бала бар эле. Анын 5-өсү бала кездеринде эле чарчап калышкан. Bugün Manas Üniversitesi kurucu rektör Moldobayev'in bu çalışmalarını, idealizmini, fikirlerini anmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Şehir merkezindeki ana binaya, Profesör Moldobayev'in çalıştığı, ilk başladığı binaya bir plaket asıldı. Cal'daki kampüste de bir dersliğe Profesör Moldobayev'in ismi verildi. Андан сырткары мезгил жана өзүм тууралуу жүгүртүүлөр аттуу китебинин бет ачары болуп, китептеги кээ бир үзүндүлөр сахналаштырылды. Карыбек Молдобаев 1995-жылы президенттин буйругу менен Кыргыз-Түрк Манас университетине ректор болуп тайындалат. 1996-жылы ошол кездеги Түркиянын премьер-министри Сулейман Демирел келип сурап атпайбы бул кишиден, Карыбек Молдобаевтанчы, бул университеттин модели кандай болот депчи. Анан кийин Карыбек Молдобаев айткан экен, университеттин модели заманбап Европа стилинде болот депчи. Анда биздин пикирибиз, ойлорубуз аябай төп келген экен, туура чыккан экен деп анан ийгилик каалап, Манас университети Борбордук Азиядагы Гарвард университетиндей болгон чоң деңгээлге жетиш керек депчи. Азыр ошондон бери 20 жыл өттү да, 20 жыл өткөндө Манас университети көптөгөн жетишкендиктерге жетти, бийиктиктерди багынты, ийгиликтери аябай көп. Ошол азыр Борбордук Азиядагы мыкты университеттердин бирине айланды. Демек, ошондой ийгиликке жетишине Карыбек Молдобаевдин чаап кеткен жолу, жасаган иши, эмгеги, аракети бар да, өтө зор. Биз аны дайыма сыймык менен айтып, эскерип, эстеп жүрүшүбүз керек. Иш-чаранын жүрүшүндө Молдобаевдердин үй бүлөсүнөн студенттер үчүн жагымдуу жаңылык жаңырды. Жыл ичинде эң мыкты окуган 3 студентке Карыбек Молдобаев атындагы стипендия бериле турган болду. Стипендия ушул жылдан баштап ар жылы Карыбек айдын туулган күнү 15-ноябрда тапшырылат. Алтынай Кабылбаева, Нуржамал Жусуева, Кыргыз-Түрк Манас университети.